Саламатсызбы? Буга чейин Манастануу сабагын мектеп программасына киргизүү боюнча долбоорду жазып жөнөткөнүңүздөрдү билим берүү министрлигине. Ошол каралбай атабы кандай маселе болуп жатат, ошону бизге түшүндүрүп берсеңиз. Манастануу сабагын мектептерде окутуу боюнча билим берүү министрлигине атайын кат аркылуу кайрылганбыз. 1-класстан 10-класска чейин 1 сааттан Манастануу сабагын киргизели деп сунуш кылганбыз. Негизинде Манастануу сабагын деңгээли Манастануу курсу деп ошо мектептерде окутулуп келет. Айрым мектептерде Кыргызстанда. Кандай жооп күтүп атасыздар? 2012 жылы баягы ушул жылга чейин бизде мындай да маселени айтып, бирок кандай чечилиш жолун дагы сунуш кылганбыз да. Себеп дегенде азыр биздин республикада бюджетибиз тартыш, башка экономикалык чоң бир маселелер чечилбейт. Ошол себептен биз дагы эми карап, толук кандуу сабак катары эмес, тандоо катары деп коет да. Компоненттик негизде киргизип коет. Анан ошону каалаган мектептер тандасын, каалагандар тандабай да койсун. Тандаган мектептерде азырынча биз баштап ушул Манастануу сабагын окутуп баштайбыз. Компоненттик негизде деле жазып койсо, ошону киргизип берсе деген биз оюбуз бар. Биз ошону күтүп атабыз. Кудай буюрса ушундай чечим чыгат деп ишеним дагы бар. Азыркы министрдин колдоосу дагы бизди сүйүндүрүп атат. Жакшы чечим күтүп атабыз. Мен өзүмдүн жеке оюм ушу билим берүүдө Манас тармагында 4-5 жылдан бери ушу Манаска баш отун менен киришип, Манас таануучу болуп дегендей мурун адабиятчы тилчи элем. Ушу Манастан институтуна келип иштеп атам. Келечек муундарды негизинен тарбиялоо Манас менен тарбияласак болот да. Биз эми иман сабагы дедик. Иман сабагы дегенде көпчүлүккө жакпайт. Себеп дегенде анда арабча Куран үйрөтүү же болбосо башка бир эрежелерди иштетет деп коркушат да. Ошол себептен биздин Нукура Кыргыздын салттуу баалуулуктары Манаста да. Ушундан алып эле ата бабабыздан келаткан улуу тарбия Манаста толугу менен. Биз ушуну жакшылап келечек муунду Манас менен тарбияласак биз жаңылбайбыз. Ошондуктан биз Манастануу сабагын киргизели деп атабыз да. Ошон үчүн Манастануу сабагын мектепке киришинен коркпой эле коюш керек. Бул жерде чоң саясат жок. Бул жерде биз айткан Манасты саясатка да аралаштырбайлы. Эч кандай. Манас бул биздин баалуулугубуз. Манаста баардык Нукура Кыргыздын каада салты ушу Манаста. Маданият, тарых. Эмне бизде Кыргызда баардык эмне болсо келечекте мисалы болгон болсо ошонун баары Манаста. Биз башка жактан издебей эле Манасты эле окуп, Манасты изилдеп, анан келечектеги ушу биз жеңил форматта беребиз да мектепкечи. Андан кийин бизге келип жогорку окуу жайында анан изилдеп, илимди уланды. Катыңыздар колдоодон өтүп калса, сиздер программаны өзүңүздөр жасайсызбы же даярбы? Жок, бул мындай да. Программа биздин альтернативдүү программабыз бар. Бул негизинен Бектур Исаков деген эки мугалим агайыбыз бар да. Ошонун программасынын негизинде биз иштеп койдук. Бирок биз ал өтпөй калышы мүмкүн. Биз наоборот бул билим берүү академиясы КАО деп коет. Биз ошол жактан күтүп атабыз. Ал жакта атайын адистер бар да. Ал жакта окуу программасын, мектеп программасын иштеген адистер бар. Биз жөн эле сунуш кылып атабыз. Биз ушундай окутсак деп. Жок, баардык программаны өзүңөр түзгүлө деп бизге тапшырма боло турган болсо, колубуздан келип иштеп чыгат.